Октябрга чейин 2009 жылы канааттандырылды. Сөзө бирге камакка алуу өтмүш канаттарында. Анан биз мисалы коюлган айып менен чын айтканда макул эмеспиз. Айып бул 264 статья жана 244 статья жаз кодексинин статьялары коюлуп атат. Негизсиз мен ал боюнча сотко да түшүндүрдүм, көрсөттүм. Эч кандай көрсөтмө да жок, далил да жок. Азыр ошон үчүн камакка алуу, СИЗОго камакка алуу бул менимче бир шашылыш түрдө эле эч изилденбеген жол менен алынып калды. Чын айтсам, мындай өтүнүш негизи канааттандырылбаш керек болчу. Анткени мен айтсам, эч кандай далил жок азыр. Кече кармоосу өтүп, бүгүн болсо мынакей өзүңүз көргөндөй санкциясы өттү. Ошо. Башкалар боюнча да айта аласызбы? Жок, башкалар боюнча айта албайм. Менин жактан